Біздің студиябызға дагы бир пайдалуу өзүнүн ой пикирин билдирүүчү коногубуз келди. Студиябызга чакырып маек баштайлы. Ооба. Анда тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин директорунун орун басары Молдокул уулу Данияр мырза биздин коногубуз. Саламатсызбы? Салтаңызбы? Кош келиңиз. Кош келиңиз. Көргөтүңүз. Бул департаменттин иштегенине аз эле убакыт болуптур, Ошондуктан көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз дагы сиздин ишмердүүлүгүңүз тууралуу маалыматы жок экен. Андыктан келиңиз, алгач ушул пробация тууралуу сөз кылалык. Кутман таң, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин коомчулукка белгилүү болгондой, мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан соттук укуктук реформанын алкагында 2017-жылы пробация мыйзамы кабыл алынган. Ошол мыйзамга ылайык 2019-жылы 1-январда пробация институту иштеп баштады. Тактап айтып кеткенде, коомдон оончулукпостон жазыктарды, жазык укуктук таасир этүү, мажбурлоо чараларын аткаруу, ошондой эле түзөтүү мекемелеринен мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулуучу адамдарды көзөмөлдөө, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаза аткаруу, мамлекеттик кызматтын жазык аткаруу инспекциясына жүктөлгөн болчу. Бирок кийинчерээк эл аралык тажрыйбага ылайык 2019-жылы 1-сентябрда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдында пробация департаменти түзүлүп, пробация институтунун функциялары аталган департаментке өткөрүлүп берилди. Жакшы. 17-жыл иштелип чыккан болсо, эмне үчүн 19-дан башталды? Негизи анткени бул пробация институтунун көйгөйлөрү көп болгон. Ошол эле тарапта бул пробация институтунун Кыргызстанга киргизиш үчүн көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш үчүн ошол эле кылмыш кодексине, кылмыш процессуалдык кодексине, кылмыш жаза аткаруу кодексине өзгөртүү киргизиш үчүн ошондой убакыт талап кылынды да. Сиз айтып жатпайсызбы, ошол шарттуу өкүм чыгарган адамдарга көзөмөл жүргүзөбүз депчи? Көзөмөл ошондо кандай тартипте жүргүзүлөт? Мен биринчи түрдө бул пробациянын жөнүндө эмне деген түшүнүкүн айтып берсем, азыркы учурда коомчулукта жаңы институт болгондуктан аябай көптөгөн суроолор пайда болуп атат. Пробация деген эмне, муну кандай түшүнсө болот дегенчи. Пробация деген бул коомчулуктун, мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, кылмыштуулуктун рецидивин жоюу, ошол эле пробация кадрларын түзөө, аларга социалдаштыруу боюнча көмөк көрсөтүү боюнча мамлекеттин социалдык укуктук институту. Бул пробациянын негизи 4 түрү бар да. Биринчи түрү бул сотко чейинки пробация, аткаруу пробациясы, пенитенциардык жана пенитенциардан кийинки пробация. Сиз сураган суроо боюнча түзөтүү мекемелеринен мөөнөтүнөн шарттуу түрдө бошотулган адамдар, булар ошол биздин мен айтып кеткен 4-чү пробациянын түрүндөгү кадрлар болот да. Булар мисалы үчүн абакка оор кылмыш кылганды үчүн абактарда түзөтүү мекемелеринде отуруп 10-15 жыл отуруп өзүнүн социалдык байланыштарын, ар кандай нерселерди жоготууга учрагандан кийин ушул пробациянын өзгөчөлүктөрү аны кайрадан коомго кайтаруу, социалдык байланышын түзүп берүү, ошол эле жашай турган жерин аныктап, жок болсо жардам берүү, убактылуу реабилитациялык центрлерге жайланыштыруу, ошондой иш-чаралар жүргүзүлөт да. Абакта отурган жарандын сиздердин мындай көзөмөлгө алышуу үчүн өздөрү аракет кылып кагаздарды топтоо эмне кылуу керек? Же сиздер ар бир мындай абактарда кандай эрежелер менен мындай өтөт да сиздер? Каттайсыздарбы же атайын? Бул иш-аракеттер биздин пенитенциардык пробация алкагында жүргүзүлөт. Пробация жөнүндө мыйзамга ылайык абактын администрациялары, түзөтүү мекемелеринин администрациялары ошол соттолгондордун мөөнөтүнөн мурда эрте бошотулган 1 жыл калганда бизге ошол адамдардын тизмегин жөнөтөт. Ошол тизмек боюнча биз өзүбүзгө эсепке алып,
Ал келгенден кийин биз кызматкерлер ошол түзөтүү мекемелерине барып, ал жерде тарбия кызматкерлери аркылуу ошол биздин кардар менен жолугуп, анын кандай социалдык талаптары бар, ошол түзөтүү мекеменин чыккандан кийин жашай турган жери барбы, иштей турган иши барбы, же ар кандай документтер жоголсо ошону кайра ордуна калыбына келтирүү боюнча иш аракеттерге муктажбы, ошону аныктап, ошол түзөтүү мекемелеринин кызматкерлери менен бирдикте иш чаралар жүргүзүп, ошо бошотууга даярдык жүргүзөбүз. Ушул түзөтүү мекемелеринде жаткан адамдар кайра чыккандан кийин бир нече убакыттан кийин сиз айтып жатпайсызбы, жанагы байланыштарын жоготуп коет, иши жок болот дегендей. Айрым учурда туугандар дагы андан баягы баш тартып коюшат. Анан ушундай учурда кайра эле кылмышка барышы мүмкүн деген пикирлер жаралат да. Ошондуктан баягы эң биринчи сиз жардам беребиз деп жатпайсызбы? Эң биринчи менимче ал кишиге мындай жумуш табыш керек болуш керек да. Ошого мындай көмөктөшөсүздөрбү? Да, аябай жакшы суроо болду. Пробациянын негизги багыты жанатан бери мен атап кеткендей, бул социалдаштыруу. Бул бизде жаңы институт болуп, элге жаңылык болуп атат. Ошол эле абактан бошоп келгенден кийин мен айтып кеттим го, бизге учетко тургандан кийин, эсепке тургандан кийин биздин кызматкерлер, айтып кетсем, азыркы пробация райондук жана шаардык пробация органдарында бизде социалдык жана психологдук жактан кызматкерлер бар. Бизге учетко тургандан кийин ошол бизге келген кардардын кандай муктаждыгы бар. Эгер өзү жумушка мүмкүнчүлүгү, ден соолугу мүмкүнчүлүк болуп иштей турган эмеси болсо, талабы болсо, ошол эле социалдык кызматкерлер райондук башкармалыктарга, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин райондук башкармалыктарына, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик органдарына кайрылып жумушка орноштурууга аракет кылат. Жакшы. Жардам берет экенсиз. Соттук териштирүүгө сиздердин мындай аралашууга укук барбы? Мисалы үчүн ар кандай учурлар болуп калат, мыйзамдуу болуп калат. Баягы жабырлануучу тарап сөзсүз өзүнүн тарабы мен мыйзамсыз болдум деген учурлар көп да. Ошол мыйзам жөнүндө. Соттук териштирүүгө биз тиешебиз бар. Мен айтып өткендей, биздин биринчи пробациянын түрү бул сотко чейинки пробация. Бул жерде кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко түшкөндөн кийин соттор ошол кылган адамдын кылмышы анча эмес оор болсо, 5 жылга чейин эркин ажыратуу каралса, ушу биздин органдарга, пробация органдарына пробациялык баяндама түзүү боюнча талап коюлат. Бизге бул талап келип түшкөндөн кийин биздин кызматкерлер бул ушул айыпкердин ким экендигин аныктоо боюнча социалдык, психологиялык жактан изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошол жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча пробациялык баяндама түзүшөт. Сот жана түзүп, сот органдарына ушул айыпкерге карата пробациялык көзөмөлдү колдонуу мүмкүн же мүмкүн эместиги тууралуу сунуш берилет да. Рахмат. Ушу департаменттин кызматкерлери тууралуу кыскача сөз кылсак, себеби баягы иштегениңиздерге 1 жылдай болуп калбады. Анан кийин мурда Кыргызстанда мындай департамент жок болгондуктан баягы иш тажрыйбаны топтоо, үйрөтүү боюнча башка мамлекеттердин тажрыйбасына көз салдыңыздарбы? Деги эле ушул иштөө принцибиңиз тууралуу. Туура айттыңыз, ошо жаңы кызмат болгондон кийин кадр саясаты жагынан бизден мен жогоруда айтып кеткендей, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан бизге кызматкерлер өткөрүлүп берилген. Алар азыркы учурда иштеп жатат. Андан тышкары дагы мен айтып кеткендей, жана социалдык жактан, психологиялык жактан жардам көрсөтүү боюнча да биз кызматкерлерди алдык. Азыр штаттык курамды түзүп жатабыз. Буюрса Толук эмес да. Толук эмес, жакында толук кандуу иштеп баштайбыз. Буюрса. Ишиңиздерге ийгилик.
ар бир жаран өзүнүн үй бүлөсү менен бала бакырасынын алдында болсун деп тилек кылалы. Бул жашоодо өзүнүн ордун тапсын. Ошол сиздердин ишиңизге ушундай бир жакшы кызматты аркалап жатыптырсыз. Ушул ишиңизге ийгилик каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын Justice система министрлигинин алдындагы пробация департаментинин директорунун орун басары Молдокулуу Данияр мырза менен болгон маектоктуңуздар.